Африканын, Түштүк жана Түндүк Американын, Европанын жана Азиянын 100дөн ашык окумуштуулары бир арага топтолду. Ушул күндөрү Бишкекте постсоветтик мейкиндиктин аймагында биринчи жолу бүткүл дүйнөлүк эхинококкоз ассоциациясынын, Иса Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын, эл аралык жогорку медициналык мектебинин, Арсанбек Дүйшеев атындагы Кыргыз ветеринария илим изилдөө институтунун колдоосу менен уюштурулган 29-чу бүткүл дүйнөлүк эхинококкоз конгресси өтүүдө. Иш чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да катышты. Эхинококкоз бул биздин эле мамлекетте эмес, жалпы дүйнө жүзүндө абдан чоң көйгөй болуп саналат. Бүгүнкү күндө биздин мамлекет дагы агрардык мамлекет болгондуктан биздин республиканын бардык региондорунда бул оору катталып атат. Эң бир өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө ошол 15% ушул оорунун 14 жашка чейинки балдар арасында дагы кездешип жаткандыгы. Биз бул конгресстен бири-бирибизден бир жакшы бир натыйжаларды, жакшы бир мындай ыкмаларды алып, ушул оорунун алдын алууда, өз убагында табууда бир жакшынакай ийгиликтерге жетишебиз деген максат менен бүгүнкү күндө ушул конгрессти өткөрүп жатабыз. Кыргызстандык дарыгерлердин айтымында өлкөдө эхинококкоз оорусу жылдан жылга көбөйүүдө. Өткөн жылы 1000ден ашуун учуру аныкталган. Быйыл 7 айда 400дөн ашык учур катталган. Жыйындын катышуучуларынын айтымында айрым аймактарда эхинококкоздун калк арасында таралышы дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири. Бишкекте уюштурулган аянтча дүйнөнүн булуң бурчунан бул жааттагы эксперттердин изилдөө тажрыйбасы, көрүнүктүү натыйжалары жана кызматташуусу үчүн шарттарды түзөөрү күтүлүүдө. Kongreleri 2 yılda bir yapıyoruz. Эхинококкоз боюнча бүткүл дүйнөлүк конгресс ар 2 жылда болуп турат. 1947 жылдан бери ар кайсы өлкөдө уюштурууга аракет кылып келебиз. Эхинококкоз оорусу эң көп катталган мамлекетти тандайбыз. Кыргызстан дагы алардын катарында. Аталган оору менен күрөшүү үчүн бийликтин дагы колдоосу керек болот. Кыргызстандын окумуштуулары майда жана ири мүйүздүү малды союуга, ветеринардык көзөмөлдү тез арада күчөтүүгө, медициналык гана эмес, биринчи кезекте ветеринардык кызматтардын көңүлүн бурууда. Иттерди мезгил менен бирок милдеттүү түрдө дегельминтациялоо. Дал ушул жаныбарлар Кыргызстандын ветеринардык кызматынын маалыматы боюнча миллионго жеткен. Алар коркунучтуу оорунун жайылышына себеп болууда. Забойщики не выбрасывали пораженные органы. Мал сойгондо жабыркаган органын итке таштабаш керек. Анткени алар аркылуу эле инфекция кайра тарайт. Ооруну алдын алуу үчүн гигиеналык эрежелерди так сакташ керек. Мал карап келгенден дааратканадан соң тамактануу алдында колду самындап жууганга көнүү зарыл. Дарыгерлердин айтымында оору менен күрөшүүдө эффективдүү ыкмалар жок болгон учурда эхинококкоз өзү менен бирге чоң экономикалык, социалдык жана биологиялык кесепеттерди алып келет. Анын үстүнө илдет, майыптыкка, ал тургай өлүмгө дуушар кылышы мүмкүн. Бишкектеги бүткүл дүйнөлүк конгресс гибрид форматында өтүүдө. Ал катышуучулар арасында жигердүү өз ара аракеттенүү жана пикир алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Рахат Жаныбекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.